Анан жанагы проблемалардан дагы бир айтып кете турган нерсе. Нике болбостон туруп жашаган, же болбосо нике болбостон туруп сүйлөшкөн. Өткөндө эле көрдүңөр, 2 жаш кыз төрөп балдарын эмнеге таштап кетти? Мусорго таштап кетти. Дагы Кудайга шүгүр кебек адамдар таап, ошону эмне сактап калышты. Бул жерде күнөөнү кызга коюшту көпчүлүгү, сен ушундай болуп кунажын көзүн кысмайынча бука жибин үзбөйт депчи. Кыз назик, кыз алданып калат тез эле. Биздеги ошо эркектердеги болгон проблема ошо. Өзүңдүн боюна болгондон кийин укту да аны. Кантип ошону мусорго таштаганга мүмкүнчүлүк берди. Бир нерсе кылып, кайра нике кылып алып калыш керек да. Ушунун бардыгы каяка алып барып атат? Никеси жок сүйлөшүүгө алып барып атат да. Никеси жок сүйлөшүү, никеси жок мамиле, никеси жок ошол нерселердин